Саламатсыздарбы? Бизде конокто бүгүн Акунбай Кошоев, ишкер жана юрист, укукчу десек болот. Сиз көп жылдан бери ишкерлик кыласыз. Акыркы мезгилде өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү кандай баалайсыз? Мына бюджет профицит болуп кетти дейт. Абдан көп ишкерлерге камалып атат кээ бирлери. Алардын эмеси төлөп атат алар бюджетке бир топ акча. Айрымдары камакка алынды. Ушундай нерселерди кандай деп бааласа болот? Чечкиндүү аракеттер болуп, бир тартип орноп атабы же мыйзам бузуулар болуп кетип атабы? Негизи после көп жыл разнузданный мындай болтованиядан кийин, коррупциядан кийин олигарх деп пайда болгондордун заманы бүттү. Алардын заманы Бүттү. Мына акыркысы жанагы мэриядагы 43 гектар жерди алса, символический парктагы символический ошол бул жерди айрымдар эми мыйзамды баардык элдин баары түшүнө бербейт. Айтып атат ушуну болбойбу. Дастан Бекешев деген чала депутат бар экен. Ал айтат, мен сүйлөштүм, болбой калды деп, анан болду деп. Бирде однозначно, бир гана мыйзам бузулган коррупция мезгилинде. Азыр келдик, биз кайра баштадык, кайра жаңылануу болуп атат. Азыр бардык мыйзам чегинде тапшырылышы керек, басты. Всё. эгерде ошону алса, жана 43 гектардагы бузулабы ал жердеги имараттар, үйлөр? Ооба. Эгерде бузулса, анда абдан бирден мэр мурда аны жазай алган эмес. Адамдардын аң сезиминде биринчи жолу чынында эле разнузданный мындай ашыкча кеткен мыйзам бузуулардын четинен тыйыла башталат. Мисалы үчүн бул Ташиев менен Жапаровдагы ситуацияга карап, булар да адам да, тирүү адам. Колунан келбей калган жери болот, келе турган жери болот, кандай болот деп эл да ойлойт. Жоопкерчиликти өздөрүнө алгандан кийин аябай кыйналат да. Анан кийин мындай карап көрөлү. Эмне болуп кетти? Азыр эмне болдук? Кайсы акыбалда турабыз биздин коом деп ойлонуп көрсөк, биздин коом биринчи эле мындай по пальцам кетели. Көлбаев өттү. Олар іш болду. Анан кийин Көлбаевдин аркасы менен Казакстан, Россия бир топ чугулдап кетти. Анан кийин Матымыраевди мен жакшылыктуу иштеп баштаган иштейликмин. Иштегенден кийин камалат деди. Элдер ишенбейди, камай албай койду. Аларда да жан бар да, алар да тирүү адамдар. Ушунча чоң коомду иштеп атат. Алар ойлоду да, азыр эле бар камап жиберсек, ызы-чуу тезирээк чыгып кетип, жанагылардын бирки камал элеккесинде кайрадан буларга да каршылык катуу кетиши мүмкүн эле. Анан кийин Матыбаевди мынакей акыры Матыбаевди мындан кийин камады. Мынакей анын 200 миллиондой деп атат, азыр 60 миллион алдык деп атат. Муну алды. Көлбаев кетти. Мадина базарында биринчи тиги базардын ээси деп туруп камады эле, $20 миллион берип кетти. Эми баласын камаптыр, анын дагы побочный исполнительный директорлордун тигуларын камаптыр. Алар тегерек четиндеги мыйзамсыз берип тарап кетип аткан баягы жайылып бараткан бизнестин бир жакысын мындай эме коюшту, тартипке келди үчөөсү. Анан кийин Абдылдаев деген Ош базарынын төмөн жагына алып койгон, Берекет базарында Майра Макаевага берип турган дешип атат. Ал Абдылдаев болсо өзүнүн жеринде жерди кайра сатып, ал миллиондогон долларды алып аткандан тышкары дагы тиги кайра атайын кадимки эле аферисттердин кылган
жолдору менен элди кайра сатып аттыр. Элге акча. Жер өзүнүкү эмес да. Биздин Советтер Союзу, биздин коом азыр социалисттик ориентация менен жүргөн. Социалисттик ориентациядан шак эле баарын унутуп коюшка болбойт. Себеби мына 90-жылга чейин баарыбыз окшош болчубуз да. Экөөбүз окшош элек. Салымбеков, тиги Жолдошбаев, жанагы Асыкбек баардыгы окшош эле да. Анан эми Матамураевди айттык, Мадина базарын айттык, Көлбаевди айттык. Эми Аске деп жанагы Шакинин. Анын баландагы 20-дан ашык ишканасы бар. Ал баланын положительный жактары да бар. Кээ баардыгын эле бузбайт да. Анан арак заводу менен спирт заводун алып коюшту. Дагы качып жүрөт. Аны деле камап койсо болмок, бирок камабай койгон дагы дурус. Себеби 20 завод курган баланы камап койсоң, анда бул баягы мурунку репрессияда болуп калат. Антпейли аны акырын разумный жол менен келтирсе болот. Аны işte ошондой эле Жолдошбаев деген придурковатый элдин баары билчү. Ош базарына берекетке кирчүбүз 5 сарыга. Канча муну дрелди алам сендер. Канчадан бересиң? Мынтип карап туруп, эмчинин айтайынбы байке? 20 мыңдан беребиз. Канчага? 10 мыңдан налог төлөйт деп жазып алат дейт. Ачыктан ачык эле. 10 жылдап, 20 жылдап бул кетти. Чынында башка төлөйт, документтерин арзандатып жазат. Мен көрүп эле жүрдүм да. Биз ишкана курдук. Анан кийин мындай караганда 90-жылдары баары окшош эле. Анан мындай кичине жилкасы бар, анча акылдуу эмес. Бирок жилкасы барлар кыймылдап кетти дагы, иштеп кетти, туура. Чыны да бар, жалганы да бар. Баягы бизнести ушундай болот экен да. Адам баласын жөндөмдүүлүгүнө жараша иш кылып кетет экен. Анан кийин баягы балдардын ичинен таза иштегендери болбойт го. 100% таза деген мүмкүн эмес, э? Болбойт. Себеби бизнес деген өзү бир жагынан ошол таза эмес иштегенде дагы, мисалы үчүн берсең бир нерсени аласың. Элдин баары ошентип атса, ошентип алардын дагы эмеси бар. Эми Жолдошбаев кетти, Абдылдаев кетти, Шаке кетти. Эми булардын баардыгы туура болуп атат. Себеби биздики социалисттик башталышта өткөргөн коомубуз социалисттик коом эле да. Баарыбыздыкы тең, айлыктан айлыкка чейин жашачубуз. Бир күн эле өтө байып кетти. Мисалы үчүн ал баягы баштаганда атасынан калган, энесинен калган америкалыктар чыгып, капиталисттер чыгып, ол чойгон суммалары өндөр жай жок эле да бизде. Бирок деле олигархпыз деп чыкты. Анан кийин ал келип күчөп, ал олигархтардын дүйнөдөгү олигархтардын кыймылын туурабай башташты. Жакшы аргымак аттарды алып келип, Бабанов түрк бизнесменинен аргымак алып. Мына ушундайлар көбөйүп кетти. Эми Ташиев менен Жапаров менимче мындай шартка көндү. Мындан кийин только болгон ишиңерди мыйзамдуу туура налогду төлөп, туура иш жүргүзүп гана жашай аласыңар деген сөз. Андан тышкары мурдагыдай кылып опуртуп, жабыртып, көбүртүп, күчөтүп жиберип, анан кийин аябай, мисалы үчүн мурдагы налоговыйлардын баарын эсинде бар да. Налоговый эптеп айылга жашайт. Эчтекеси жок. Анан налоговыйга, мисалы үчүн, ал олигархтар болсо айтат, сени мен алдырып салам дейт. Чындап эле бир жолу туура эмес ачыгыраак жазып койсо, баары туруп начальнигине
кирип турган ал мынау жаман иштейт экен деп алдырып салат. Аны көрүп калган кийинки аны акырын тиги олигарх Айтканын жасайт. Айтканын жасайт да анан кийин эми ошол заман бүттү. Өтөрүш өттү. Мына мен азыр ишенип калдым. Мен буга чейин дагы кандай болот деп ойлончу элем. Эми мен азыр ишенип калдым. Азыр биздин коомду карап отурсак, баягы мурдагы репрессиянын өзүнө кетти. Мурдагы биздин репрессиядагы, мисалы үчүн Домодедов, Внуков, Третьяковкалар, Морозовдор, булар капиталисттер өздөрү өткөзүп берип койгон. Аларды камаган жок. Бүт дүйнөсүн Совет эли Өз ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп аларга тийген эмес, э? тийген эмес. Алардын аттарын коюп койду ошол жерлерге. Анан кийин баш ийбегендерин болсо алып койду. Азыр ошо окшош баратабы? Окшош баратат. Бирок биздики бир окшошпогон жери бар. Биздики ар бир бизнесменден сурай алат биздин өкмөт. Себеби анын башында мисалы үчүн мебельный олигархтардын алган заводдорун, мисалы Атамбаев 5 завод алды. Анан 2-3 кишиге сатты, тигинти. Ал баягы жалпы жонунан олигарх деген менен ал турган зданиянын баягы бүткүл основной каражаттары бул элдики эле да. Эл Бекер дээрлик бекер алып алган. бекер алып алган. Анан буларды спрос болот. Ал мисалы үчүн Кыргыз мебелдин жумушчулары 17 000 жумуш иштечи, алар ар бир жумушчунун пенсиясын, анан кийинки балдарына дагы акча төлөө, ал ошол жерде 30 жыл, 20 жыл иштеп калгандар өмүрү бою ошолорду багып кетиш керек эле. А бизде биринчи приватизацияда мен билем, ар бир ишкананы алсаң, ал первоначальный способности сакталыш керек. Өндүрүш кыймыл болуш керек. А көпчүлүгү заводду алса дагы кыймылы жок. Эч кандай мындай каражаттарды туура пайдаланылган жок. Себеби капиталист болгон эмес да. Ал жөн эле ал тиги заводду Атамбаев 5 заводду алып алыптыр. Мына 5 завод бар. Агромаш, Кыргыз автомаш, электродвигатель сыяктуу ушундай 5 завод алып. 5 заводду. Анан кийин мен мультимиллионермин деди. Мен таң калдым да. Мен ошолор катары завод курдум. Бирде иштетип, бирде токтотуп. Анан алар баягы мультимиллионермин деди. Мен мына китеп сатып мультимиллионер болдум деди. Анан китеп сатканда, китебин чыгарган, китебин сатканда миллионер болсаң да Айтматов биринчи миллионер болот деди. Айтматовдукундай чыккан китеп жок. Айтматов бүт өзү чыгарган, өзү автор, анан бир канча китеп дүйнөгө, бир канча тилдерге, мамлекеттерге. Айтматов анда гений болот эле да. И байда китеп байбайт. Байтпайт. Эмне үчүн Атамбаевди азырынча жоопко тарта албай жатышат анда? Буга шарт керек. Мисалы үчүн бардыгы ситуацияга карап кирет. Мисалы үчүн азыр турганда эле жана булар билип турат азыр, баары билет кимдер деген. Мына Маалымат бар. Бар. КГБда маалымат бар. КГБ деген ушундай барганда алар дагы баш ийет. Тийбей келе десе тийбей турат. Учурунда Акаев тиги баягы 25 миллион долларга келген балдарга сүт чыгара турганда келгенде иштете албай калып 25 миллион жешип алган. Атамбаев тийгиздирбей, Акаев тийгиздирбей койгон. Тийбей келе тийбей койгон. Демек өзүнө да Кимдин эмеси эле сүт? Жалал Абадта. Анан кийин ушу сыяктуу болуп шартка карайт. Мисалы үчүн жаңы эле кирип Советтер Союзу ушундай намерение менен бийликке келдик десе,
бийликке келгенден кийин шарт эле тигини да карабыз, муну да кармайбыз. Бирок да баягы кармала тургандар көбөйүп кетип булардын өздөрүн кайра көбөм салышып. Ошон үчүн четинен акырындап жасап атышат. Акырындап жасап алышат. Аны муну түшүнбөгөн эл ойлойт, тигини камабайбы. Азырынча дагы ошол жанагы эски коррупционный властька көнгөн МВД, КГБ, прокуратуранын балдары бар. Азыр иштен кетип атат, оптом. 30-тан, 40-тан. Мына ошолорду тазалап атат. Дагы тазалаш керек. Тазалар келип атабы? Тазалар келип атат. Тазалар көрүнүп калбадыбы. Мисалы үчүн мурда бир иш айтылып эле анан Аягына чыкпай калчу. Аягына чыкпай калчу. Көпчүлүк чыкпай калчу. Азыр айтылган иште сөзсүз результат болуп атпайбы. Демек, азыр элдин бардыгы массовый иштейди, ошого көндү, жаңы заман келди. Эми артка закон бир эле жол менен кетет. Кытайдын жолу менен баратабыз десе болобу? Анткени Кытайда жанагы прихватизациянын жыйынтыктарын жокко чыгарып, абдан көп ишканалар кайрадан мамлекетке өтүптүр. Кытай абдан мыналарда болуп атат, ошондо деле 12,5 жыл прихватизацияны анализ кылышкан, ордуна келтирип коюп, $3,5 триллион кайтарышкан. Чоң мамлекет эми Кытай. Биздики 2,5 жыл эле болду. Мындай нак киришкенине 2 жылча да боло элек. Демек дагы 7 жылча күрөш керек. Эми сөзсүз эле ошончо убакыт десе болбойт го, бирок чындап эле жанагыдай маалымат чогултуп, киришели деп, анан баарын дароо жазай баштаса мүмкүн эмес деп, анткени каршылык болот деп, анан акырындап четинен тартип орното баштады десек болобу, бизнесте жана экономикада. Да. Мисалы үчүн азыркы учурда мисалы үчүн жанагындай тартипти четинен келтирип аткан себеби биринчиден эки президенттен жаш мамлекет башкарып көргөн эмес. Эки жанагы Ташиев менен Жапаров. Бирок буларда табиятынан ак адамдар, табиятынан кир адамдар болгондо Атамбаев кир, Сооронбай кир, Бакиев кир, Акаев болсо алданып калды. Ал элдин табиятын илимдегидей эмес да. Эл тирүү адам сөзсүз бузат. Баштаганы жакшы, бирок кийин алданып кетти. Анан эми азыр жаш да 50-55 тегерегинде экен. 50-55 тегерегинде ушундай ишти башташ бул жакшы эле. Оңой эмес. Жакшы эле азырынча баягы эл түшүнбөй турат, эмне кылдык. Мен жанагы анализ катары эмнелер болуп атканын айткан себебим мына ушундай иш менен башташты. Бул ишти баштаган. Эми бу жерде мурда башталып эле анын аягына чыкпай калчу эмес беле? Азыр башталган иш аягына чыкпай калбайт. Чыгарат аягына. Чыгарат. Бирок дагы мамлекеттик ресурстарды туура пайдаланып, кадрларды тазалап, акырындап барыш керек. Улуу Кытай 13,5 жыл приватизация менен, жалаң прихватизация менен заниматься эттир. 13,5 жылда $3,5 триллион кайтарыптыр. Биздики 120 миллион деп атат 2,5 жылда. Кичинекей мамлекет. Демек, биздики өзүнүн чегинде туура. Жанагы эми айтып кеттик башында профицит болуп атат деп. Чындап эле профицит базар бюджет. Профицит. Мурда аябай чоң 18 деп, 20, 25, 30 миллиард сомго чейин дефицит болчу. Ооба. Мына мисалы үчүн бул жанагы азыркы премьер-министр келгенде 200 миллиард менен жаап жүрөдү биринчи жыл. Ошондо бюджет дефицит кезиле. Анан 2,5 миллиард азыр 3 эсе көбөйдү. 3 эсе бюджет көбөйдү. Төккөндөрдүн эсебинен.
Жанагындай штрафный санкциялар менен камалгандардыкы 120 миллион деп атат. 120 миллион ал эмне? 120 миллион акча түштү Кошумча. Эми Доллар. Же сомбу? доллар. Доллар, Доллар. Анан азыркы мындай карап отурганда, мынакей азыр Америкага жакында барып келди го. Эмне айтып атасызбы? Акылбек Жапаровду. Себеби аяка барышынын себеби дагы Америка көрдү. Булар туура жолго түштү окшойт. Америка үчүн калган саясатын билбейм, кызыкчылыктары бар аларда деле. Бирок түз иштеп аткандарга жардам берет. Түз иштеп аткандарга жардам бериш үчүн Всемирный валютный фонд дейт. Ал деле коррупцияларга Американын кызыкчылыгын ойлойт. Бирок биринчи негизинен мындай карап көргөндө, баягы Всемирный валютный фонддагы алар дагы Дүйнөлүк банктагы булар дагы түз иштеген мамлекетке жардам берет. Колдойт. Ошон үчүн чакырып атат. Жанагы көмүскө экономика бир топ жөнгө салынды. Бир топ. Жана ККМдер кирди эле, ага да каршы митингдер болду эле, аны жумшартып, но все-таки киргизди. Бир топ кошумча мурда уурдалып жүргөн жеке кызыкчылыкка кетип аткан каражаттар бюджетке түшө баштады. Ошонун эсебинен жана дефицит жоюлуп, профицит болуп атат, Демек, жалпысын алганда туура багытта болуп атат. Туура багытта деп ойлойм. Эми бирок бардык нерсенин эгерде Ленин, Сталиндердин учурунда туура багытта келатып эле репрессия кылып биздин бир топ акылдуу кишилерди репрессия кылышып өтүргөн ушул сыяктуу нерселер болбой тургандай кылып, жанагы бир биздикинин элдер айтып атат. Жанагы депутат сүйлөп атат Ташиевке, абдан баягы эски юрист экен, Кожокулова деген. Анан мындай кылып деп, принциптери туура, бирок социалисттик өлкөдө. Эгерде ошол Кожокулова жакшы иштеген болсо, анда коррупция болбойт эле да. Коррупция болгондо иштеген адам экен. Ким болуп иштеген ал? Прокуратурада иштеген экен. Анан азыр ал мындай болуп, мен камааттанган жокмун, анан мен ким жокмун деп. Мен мындай ойлоп, канча Кожокулова туурабы? Кожокулова туура болсо ал иштеп турганда прокуратурада бүт мамлекетте коррупция эле. Азыр Ташиев иштеп атканда, булар айткандай аткарып атат, колунан келишинче бул элге жагымдуу болуп турат. Азыр элди Жаламатка барганда, Ошко барганда, Таласка, Көлгө барганда тиги кандай десе, эмне үчүн коркпойбуз деп атат. Булар Ташиев менен Жапаров элдин көңүлүн укту. Мына ишти оңунан кетирип эле так иштей баштаса, баягы жаңылыштык бар да. Болбой койбойт. Жаңылыштык болот. Бирок негизинен баягы дүңүнөн алганда көпчүлүгү туура иштелип атса, эл байкайт, эл таразы. Анан алар айтат, коркпогула, биз чыкпайбыз. Ким? Келдибеков, Матраим барып жүз десе азыр баягы эл эмес да. Кылып аткан иштерин көрүп атат. Бир жайда 150 школ, 5 детсад деп атат. Бир жылда 2-3 школ бүтчү экен. Болгону. Мурда. Азыр 150 школду бүтүрүп сдавать этип атат. Ошондой эле жанагы курулуш ар кандай пайдалуу жерлерге мыйзамсыз эле курулуш кургандарды Ошто бузуп атат, жерди бузуп атат. Тротуарларды бүт бузуп, баягы бүт басып тебелеп салган жерлерди тепкирип, кайта гүл тиктирип, кайрадан тротуар кылып, кайрадан жолун оңдоп. Негизги эл үчүн пенсиялар менен айлыктары көтөрүлүп атпайбы? Карапайым кызматкерлердин. Жумушчулардын баягы мындай караганда отрицательный сальто жок болуп атпайбы? Пайдалуураак болуп кетти. Пайдалуураак болуп түшүп атат. 3 школ бүткөндү элдин баары билет экен. 150 школду тапшырган билип атат.
Анан кантип түзөлүү школду жок салган жок. Булар дагы эле жаман, дагы көтөрүлүшкө чыгабыз дегенге барбайт да. Ага негиз жок. Негиз жок. Эми мен Бирок нааразы болгондор эмне үчүн айрым катмарлар нааразы? Нааразы бар. Себеби алар бизде эл куу болуп бүтүп калган. Куу болуп бүтүп калган. Кичине бийлик келгенде эле буларды сөзсүз баягындай жейт, бизчилап жейт дейт дагы. Бизчилап жейт дейт дагы. Анан баягы кичине эле ичинен кемчилин тапса, баары эле асылып жатып калат. Анан ызы-чуу кылып чогултуп элди чакырып жиберели дейт. Элди чакырып жиберип, оозу кылып дагы ызы-чуу кылып баягы 3 жолу кетиргендей кылып дагы кетирип жиберели дейт. Бирок азыр баары көрүнүп калды. Баягыдай кылып элди көтөрө албайт экенсиң. Элдер айтып атпайбы, жөнөкөй элдер. Ой, рахмат сага. Аксакалдар, карыялар отурат. Карыялар алар миңдеген, жүздөгөн кишилерге өздөрүнүн балдарын айтып, балдарым, эми оң жолго түштүк. Эми көп ызы-чуу кылбагыла. Мурда урдап атса ызы-чуу болчу да. Көтөрүлүш болчу, кайта эметчи. Бир эле кичинекей мисал, жана ККМдерди киргизип атканда митингге чыгып атпадыбы? Мунун кереги жок, андай эмне үчүн митип атат, биздин укугубуз бузулуп атат деген сыяктуу. Бирок ал мурда салык төлөбөй жүргөндөр өзүнүн кызматкерлерин чыгарып аткан, өздөрү артында туруп, көмүскөдө туруп. Аны эми азыр бир эсептен туура кылды, ошентип бир аз көрүп өзүңөрдө жумшартты. Узартып, өзүңөрдө карагыла, текшергиле деп. Анан кийин өкмөт дагы иш жүргүздү. Ичинен кимдер кылып атат? Өкмөт түшүндү. Анан элге коюп койду. Эми баягы келсе эле элдин катарынан калбаш керек экен. Эл эмне төлөсө, ошону төлөп турсак, эл катары биздин өлкөдө жакшы иштер болсо. Эрежени сактап, мыйзамдарды бузбай иштесең эч ким тийишпейт. Ушундай эле азыр? Да. Биздин убактыбыз 1 мүнөт, 1,5 мүнөт калыптыр. Эң негизги жыйынтыкты эмне деп айтат элеңиз? Эң негизги жыйынтыкты мен ойлойм, азыр деле абдан кыйраттык түп түз кетип атабыз дегенде эмес. Баары кичинеден болсо дагы ушул темпте кармаш керек жок дегенде. Ушул темпте кармаш керек, анан келечек өзү көрсөтөт. Алынган багыт, өнүгүү багыты туура. Туура. Ушул багытта болуш керек. Рахмат сизге. Бизде конокто юрист жана ишкер Акынбай Кошоев болду. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.